Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Сиздер менен Аку. Кыргызча рецепттер каналы. Мен бүгүн кышкыга зелендерди тоңдурайын деп чечтим. Укроп менен жусайды. Мен былтыр тоңдургам, бирок укроп деле тоңдургам. Анан болгарский, сависти тоңдургам. Ошондой эле помидорду тоңдуруп көргөм. Көп эме тоңдурган эмесмин, опутум жок болчу. Бирок тоңдуруп көрүп көзүм жетти. Тоңдурсак болот экенине. Быйыл көп нерсени тоңдурганга аракет кылам, бирок менин морозилкам аз. Кимдин морозилкасы аз болсо, менин каналыман алыстабаңыздар. Кичинекей морозилкага көп нерсени батырганды чогуу аракет кылабыз. Менин укробум көп, 11 пучок. Азыркы пучоктор менен чоң эле пучоктор азыркылар. Жарым чара болду. Ушул мага кыш менен жетсе керек. Ошондой эле 2 жусайды тоңдурайын дедим. Жусайды мен оромого, анан көбүңүздөргө эле аты жок тамагым менен таанылсам керек. Ошол аты жок тамагыма колдоном. Жусайды мен каттамага, саналуу эле тамактарга колдоном. Ошон үчүн көп тоңдурбоону чечтим. Если ойлонуп кетсем, дагы бир 2-3 пучок тоңдуруп коем. Мага жаман комментарий жазгандарга айтат элем. Бул менин баракчам, менин үйүм. Мен өзүм үчүн тамак жасайм, эл үчүн жасабайм. Көчөгө чыгып сатпайм. Бул тамакты өзүм үй бүлөм үчүн жасайм. Посудаларды өзүм таза жууп эле жасай берем. Меникилер эски посуда болгон үчүн баары мага ошо посудам үчүн сын айтышат. Тамакты жакшы жасайм, жаман жасайм дебейм. Орто эл катары эле жасайм. Болгону мен өзүмдүн оюмдан көп нерсени фантазия деп коет орусча айтканда, ошонун күчтүү болсо керек. Бири-бирин айкаштырып жасай берем. Мен эч качан рецептке баш ийбейм. Ошону менен элдерден өзгөчөлөнөм. Мен сиздердин үйүңүздөргө барып, сиздерге тамак жасап берсем, анда мага сын айтыңыздар. Тырмагыңды кара, колуңду кара, бычагыңды кара, доскаңды кара деп ошондой айтыңыздар. Оозу чоң бөтөлкөлөргө салсаң ыңгайлуу экен. Мен интернеттен көп көрүп калдым, бутылкага салган ыңгайлуу деп. Бутылкага бирок көп место ээлегендиктен мен жарымын бутылкага, жарымын пакетке салууну чечтим. Кимдин морозилкасы чоң болсо, алар албетте бутылкага салып койсо болот. Бутылкага ыңгайлуу деп интернет баракчаларынан көп көрөм. Достор, менин Instagram барагыма жазыла кетиңиздер. Мен ал жактан күнүмдүк сүрөттөрдү жүктөйм. Ошондой эле мен жеке жашоомду ошол жактан көрсөңүздөр болот. Ал жактан прямойго эфирге чыгып, сурооңуздарга жооп бергенге даярмын. Мага жакшы комментарий жазгандардын ээлерин айтат элем. Айткан сөзүңүздөргөн сиздерге эки эсе жакшылыкты каалайм. Сиздердин сөзүңүздөр мага күч эле берет. Мен болгону 20 эле жаштамын. Менин жашымдагы кыздар эмне кылып жүрөт, а мен эмне кылып жүрөм. Менин жашымдагы кыздар жигит тандап бой көтөрүп жүрүшөт. Мен болсо үйдө баламды багып, ошондой эле үй бүлөнү кошо багып жүрөм. Менин жашымдагылар меникиндей жашоо менен жүрүшсө, класс басыңыздар.
Достор, бир нерсени суранат элем. Менин видеолорумду көргөндө класс басып туруңуздар. Класс басканда YouTube видеону өйдө чыгарып көргөнгө жардам кылат. Ошондой жардам кылып турсаңыздар, мен абдан сүйүнөт элем. 100 айды дагы жармын баклажкага, жармын пакетке салам. Ошондой эле жакын арада болгарский калемпирин, ошондой эле лагманга соус жасайм, летний соус жасайм. Кышкыга рецептин лагманын көргөзгөм, жайкы рецептин көргөзө элекмин. Ошондой эле жайкы рецептин лагманын жакында көргөзгөнгө аракет кылам. Менин аристемдин учету менен бир аз проблема болот эле, ошол менен жүрдүм эле. Каналыман алыстабаңыздар, жакын арада салаттарды, ошондой эле приправа эмелерди киргизем. Менин каналым биринчи үйрөнүп аткандарга жакшы болсо керек. Билип туруп мага сын айткандарга мен абдан таң калам. Ручкасы жок пакеттерге салган ыңгайлуу экен. Мен кожойкелерге айтат элем, озу жабыла турган пакеттер сатылат. Арзан эле. Былтыр мен ошондой алгам. Быйыл алганга азыр мүмкүнчүлүгүм болбой калды. Биздин айылга көп эле жерге сатып барат. Азыркы учурда машинелер сатып келет. Ушундай машина сатып келип калыптыр. Зеленди алып койдум. Ошону ортодон пайдаланып тоңдуруп коеюн дедим. Кийинки видеолорумда беркинде пакеттер менен буюрса көрөсүңүздөр. Меники ушундай зелень чыкты. Озу кичинекей бутылкага салган бир аз ыңгайсыз экен. Морозилкага салып тоңдуруп коебуз. Менин морозилкам ушундай кичинекей эле. Саламатта болуңуздар.